Октябрь айынан тарта балдар арасында сасык тумоо күчөп, ооруканага кайрылгандардын саны көбөйгөн. Пневмониядан жабыркаган балдар арасында жаңы төрөлгөн ымыркайлар да бар. Перизат Курстамбек кызынында 3 айлык наристеси пневмонияга чалдыгып, ооруканага оор абалда келип түшкөн. Ымыркайына оору балабакчага барган балдарынан жугуп калган. Мен чоң балам садикке барыш эле, садиктен кийин эле кичине грипп болуп калды. Анан кийин кызыма жугуп, кызым 3 күн карап, анан уже бул жерге келсек, дыбыстарында пневмония чыгып калдык. Аз көбүнчө садиктен, бул жерде садиктен келип атат да, жугупчу чоң балдары, же ортончу балдары садиктен, мектептен ошол жак жакшы каралбай атат да. Контакт болуп атат бул жерде. Лялечкалар буларга көбүнчө ушу лялечкаларга жугуп кетет. Учурда Ош шаарындагы балдар жугуштуу оорулар стационарында 180 бала дарыланып жатат. Анын тең жарымы пневмония илдетине кабылгандар. Мезгилдүү вирус илдети 3 жашка чейинки наристелер арасында күч алып жатыптыр. Мындан улам вирустук ооруларга карата жаш балдарды вакцинациялоо иштери жүргүзүлө баштаган. Улуу балдарда дем алуусу кыйындап, анан тамактары кырылдап, акыбалы неме кескен түрдө начарлагандан көбүнчө ошолор кайрылып, азыр көбүнчө ушул айрыкча ымыркайлардын немелери 3 ай, 5 айга чейинкилердин ооругандары көбөйдү. Анан чоңураак балдардын арасында 3 жашка чейинкилерди, 4 жашка чейинкилерде жана пневмония оорусу көбөйдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги декабрь айынан тарта сасык тумоо менен ооругандардын көбөйүшү күтүлүп жатканын билдирип, кулак кагууда. Балдар арасында оорулардын көбөйүп жатышы тамак-аш коопсуздугунун жетиштүү деңгээлде текшерилбей жаткандыгы менен да байланыштырышат. Кола андай мындайлардын бүт бардыгына ар кайсы добавкалар кошулат, ошолорду жеп атып, ошол организмде бузулат. Экинчиден, тамак-аштын ар кандай кошулганынан организм балдардыкы билинбей эле иммунитет азая баштады. Ошондой эле иммунитет азайгандан кийин көп ооруларга алар күрөшө албай калышты да. Бишкекте курч кармаган вирустук респиратордук инфекциялар көбөйүп жаткандыктан үй бүлөлүк медициналык борборлор дем алыш күнү да иштемей болду. Балдар арасында сасык тумоо менен вирустук оорулардын өсүшүнө акыркы учурда аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мектеп, окуу жайлардын ачылып кыймылдын көбөйүшү, ошондой эле шаардыктардын аралыкты сактабай, бет кап тагынбай жатышы себептешет адистер. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмурат Султанов, 7 канал, Ош шаары.